Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Қырғыз елім, менің қатталушыларым. Туғандар, бұйырса жақсы жаңылық. Биздин Талас обласы Манас районы Покровкаға сіздер көріп отқандай электро муравейлер келді, Құдай бұйырса. Ана сіздер көріп отқандай туғандар, ошо электро муравейдің қанша деген түрлері келіптір, кичинекей скутерине чейин. Азыр бұл жөнүндө дагы толук маалымат алабыз. Анан кандай банктар менен иштешет, исламский жолдор менен би, бул жигиттен. Ассаламу алейкум, кандай ислам жакшы? Ассаламу кандайсыздар аке? Жакшы. Буйрса Покровкага алып кетсиң сен биринчи жолу. Ушул жөнүндө толук маалымат берип кой. Ассаламу алейкум Кыргыз эли, Талас эли. Мына көргөнүңүздөрдөй муравейлерди Покровкага алып келдик, Манас району, Покровка айылына. Жүрүңүздөр, мен сиздерге көрсөтүп берейин анда. Бул жакта Хинжанг деген фирма. Бул фирма, бул муравейден айырмасы, бул прямой Кытайдан алып келет, чогултулуп алып келет. Анан бул болсо желмаян. Бул желмаян запчасть болуп бөлүнүп келет бул Кыргызстанга. Анан бул жактан заводдон чогултулат да. Экөөнүн айырмасы ошодо. Желмаян деген ошолбу? Ошол да. Бул биз жактан бизден өзү чогулат бул. Кыргызстандан чогулат да. Бизде атайын завод бар бул желмаян. Чоң завод бар, анан ошол жактан чогулат да. Желмаяндын да самосвалы мындай да бар, Хинжангда да ушундай да. Ушундай. Үстү жабыгы да келип буйрса. Бул жүрүңүздөр көрөлү. Мана огуз жактын үстү жабыгы азыр ысыкта аябай жакшы экен, көлөң болуп турат. Анан жамгырга да бул жак айне экен, бетич. Анан ичин көрсөтүп койсоң. Кел ичин. Ичинде да сиздер көрүп аткандай ушундай телефон койгучу, мындай кошелек бар экен, дагы ардекелер коюп койгонго. Анан бул жакта суусунду коюп койгонго ушундайлар кылып коюптур. Bluetooth кошуп койсоңуз болот. Мына клиенттер көрүп азыр көрөрүңүз, тияктан шашпай биз түшүрүп алайык. Анан бул жакта эки фирма турбайбы? Анан Хинжандыкы бул канча километрге чейин жүрөт? Айырма барбы бул жак мененчи? Ошону айтып койсоң. Жакшы суроо болду. Бул Хинжанг, если груз салбасаңыздар, 70-80 километр жүрөт. Если груз менен болсо, анда 50-60 ушундай да. Если груз менен. Скорость подъемдор. Скорость, максимальный скорость бул 1,5 тонналыктардыкы 55 менен жүрөт. 2 тонналыктар ал 60 менен жүрөт да. Бул жагы алды жакшы экен, защита. Ооба, бул дагы айта турчу нерсе, бул темирлери да катуу да. Бул экөөнү салыштырып көрсөңүз, темирлери да айырма билинет да. Бул катуураак болот темирлери. Мына 1,5-2 тонналыктарды да көрсөңүздөр болот бул жакта жүрүңүз. Мына 2 тонналыктар. Бул жакта көрсөтүп болот. 2 тонналыктар. 2 тонналык бул. Гарантиянын талондору бар ичинде. Гарантиясын жазып беребиз. Ооба. Эми кичинекей скутерлерди көрүп коелу. Жүрүңүздөр. Бул да аябай жакшы экен, жана кичинекей бала айдап жүрөт. Ошону көрүп калдык. Мына сигнал жазсыз бар экен. Анан ушундай автозавод да. Майда чүйдө салып койсоңор болот экен, мал базарга барганда. Кошелоги бар экен бул жагында. Бул канча килограммдык? Бул 120 килограмм көтөрөт. 120 килограмм көтөрөт. Бир чоң киши анан кичинекей баласы менен отурса болот. Соннот. Максимальный скорость 40 менен жүрөт. Ошо үйгө зарядтап коесуздар. Канча километрге? 50 километрге чейин жүрөт. Жакшы экен анда. Бирок эми дополнительный педал бар экен, кокус жанагы. Дөңгө чыгып баратканда жардам берип койсоң болот экен да. Бул мисалы ток жок жерде жүрүп калышыңыз мүмкүн да. Зарядкаңыз өчүп калганда өзүңүз теп үйүңүзгө жетип алсаңыз болот. Жакшы экен. Көк цвети бар, ак цвети, кызыл. Анан вкусуна жараша экен да. Сиз да бүгүн келип калдыңыз. Эмесе мына бүгүн кечинде келет буюрса дагы скутерлер чоңурактар келет уже. Уже келет, жолдо келет уже буюрса. Анда буюрса эми келген сайын чыгарып беребиз. Буюрса чыгарып киргизип койсоңуз болот. Буюрса ошо Манас районунда электро муравей менен камсыздайт экенсиң да. Буюрса үйдө ушундай болсо жакшы да. Сөзсүз түрдө видео жардамчы да бул. Ооба да. Абат коолоп, эмне ташысаң да кор болбойсуң да өзүң. Жакшы экен ушул нерсе. Анан жана суроо берип кеттиңиз банк жөнүндө. Пайызсыз мурабаха жол менен алсаңыздар болот. Паспорт менен эле келип алып кетсеңиздер болот. Ай сайын бөлүп төлөп. Жок, биз негизи именно мурабаха десеңиз, анда бир эки банк бар. Таза мурабаха кылып берет. Кредитке алам десеңиз, анда бардык банк менен деле беребиз. Телефон номерин экранга жазып коебуз. Байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Анан постоянно ушул жерде, сендерде ушул жерде. Компания банктын бул жакта неме бар экен, ушул жака жыйнап коет кезиңер. Склад. Склад ушул жер.
ушул жерден тамдап алып кетет экен. Ушуну бир көтөрүп койчу. Бул самосвал эмес, ручной. Самосвал эмес, ручной экен. Бул баасы да арзаныраак болот да. Баасы арзаныраак экен. Бир көрчү көтөрүп. Мындай эле көтөрүп коесуз. Кичинекей болот эле көтөрүп коет го дейм муну. Өзүңүз деле көтөрүп түшүрүп көрсөңүз болот. Жеңил экен. Эми өзү көтөрүлө турган кайсы? Ошондо бир көрсөтүп кой. Бул го дейм, Бул желмаяндыкы. Желмаяндыкы. Өтө жакшы. 6 аккумулятор турат. Бат эле зарядталат да булар. Быстрый зарядка. Буну эң башкысы тура зарядтасаңыздар, бул аккумулятор көпкө эле чыдап берет да, негизи. Туугандар менин байкашымча бул Хинжан жана фирмачы. Бул силиндри 3 экен да мына. Ошону бийигирээк көтөрөт экен бунукучу. А желмаяндыкы 2 болот экен. Ошону бир аз сал эле жапсырак экен да, ушундай айырмасы бар экен буларда. Мына артынан да көргөндө айырмасын көрүп атасыздар. Анан Ислам буну сен скорость жагын текшердиңби? Кайсы катыраак жүрөт экен? Скорость чын айтканда келип өзүңүздөр да айдап көрсөңүздөр болот. Бул желмаян менен Хинжанг экөөнүн. Хинжанг кадимкидей алдыда скорость катуураак экен да. Экөө тең 60 деп көрсөтөт, бирок баягы алдыда жүрөт экен да кадимкидей. Ошодон таң калдым, экөө тең 60 деп көрсөткөнү менен. Немен басын бир айтыңызчы Хинжандын? Бул Хинжангдын баасы бул желмаянга караганда арзаныраак аке. Арзаныраак болот. Неге дейсизби? Неге дегенде бул азыр Кыргызстандын ичинде желмаян баягы реклама катуу берип атпайбы? Анан бардык жерде эле желмаян да. Элдин баары да көздөрү да көмүп калды, ошодонбу билбейм, бирок биз арзаныраак кылып койдук баасын. Дагы полный жабыктар келеби? Ооба. Талап кылса биз сөзсүз түрдө алып келип беребиз. Ал үстү жабык кичине кымбатыраак болуп калат, бирок баасы да кымбатыраак болуп калат экен да, биз көрдүк барып. Албетте да. Ким үстү жабык болот да. Үстү жабык жана машинада эле да? Машинада эле, машинада эле айдайлар да. 180 миң сом болчу да. Бурайлы? Ал 180 миң, бирок алдын ичинде жана машинанын ичинде эле да. Бар. Ичи машинада эле. Кондиционер бүт ичинде. Машинада эле от, салондун орун анан бир алып келгенде көрсөтөм да, чакырып буйрса. Туугандар, анда сиздерди күттүрбөй эле азыр эле жарыштырып коёк эки жигитти. Жана Желмаян менен Хинжан. Сен кайсын айдайсың? Билбейм, айырмасы жок. Сенчи? Желмаян айдайм. Желмаян, Хинжан айдап көр. Кайсы? Жак айдай. Экөөнү тең жанагы 1,5-2 тонна деген айдайык анда. Эки окшош болсун. Жүргүлө ана кайерге чыгабыз? Кенен жерге барайга. Барайык анда. Жүргүлө. Буйруса. Красавчы болайын, Жарышайын деп атабыз. Наркөттеги Хинжан. Мен Желмаянга отурдум. 2-3. О! Хинжан ашып кетти, сиздер көргөндөй. Өйдө жакка кеттик. Кеттик. Желмаяндын от алышы бат экен да, бирок. Тиге. Караганда. Топ калдыңбы? Жети болот экен. Скоростной экен да. Жакшы, экөөнүн жарышканын көрдүк. Тиги Хинжан ашып кетти. Желмаян батот алган менен бул жагы серон ашып кеткен. Бирок мунун жүрүшү жакшы экен, резко жүрүп кеткен да. Болду эми. Мен ордуна апарып бүтү.
съемка бітті буйырса. Жақшы, тестировать еттік.